Hazır 2 gülübüzde egip büttük. Bizde 3 gül kaldı. Hazır bu Petunia Polaris Spin aralaşması деген. Petunia gülünün aralaşmasını egeriz. Bulдағы art türlü olup güldeydi. Bu köpçülüktün айтымы boyunca ekkenden keyin bir 3 günden keyin уже köçet bolup çıga başlaydı eкен. Hazır ошону tekşerip görөбүз. Так, birinci urukta çağızдағы uruktu төгүп алабыз. Биздин немебиз уже даярдап алдык. Топрагыбызды. Топрагыбыз кадимки эле эшиктеги, эшиктин алдындагы эле топрактан. Так, урукту мындайраак кылып алабыз азыр. İçindegilери төгүлүп кетпес үчүн. Bu Petunia gülünün uruğu dağı öte mayda eкен. Ошого бизге аз маз гана себип алсак жетиштүү болсо керек. Bu көргөнүңүздөрдөй бул мындай камерага көрүнбөйт дагы экен. Өтө майда экен бул Petunia gülünün уругу. Так, урукту төгүп алдык. Бул бизге азыр бул идишибизге ушул урук жетиштүү болуш керек. Урукту эгип башташтан алдын биз турпагыбызды жөөк салып алабыз турпагыбызга. Кийин эмебиз гүлүбүз өскөндө ошол жөөк болуп өсө тургандай кылып мындай сызып алабыз. Аралыгын аз маз алысыраак кылып. Так, бизде ошондо примерно бул жерге 100 уштук урук эгилет. Bir idişke. Бул идишибиз болсо кадимки эле баягы тамак коюп бере турган одноразовый эле идиш. Ошол идишке Petunia gülünün aralashmaсын uruğun себебиз. Так, азыр камерадан көрүнүп атабы, көрүнбөйт атабы, жакшылап байкасаңыздар мындайдан линия кылып алдым. Азыр ошол линияларга бул урукту себип баштайм, эгип баштайм. Так, азыр аз маз нымдап алабыз. Буну дагы бул зубочистка менен эгебиз. Зубочистка менен эккен өтө оңой болот экен. Мындай кылып эле бул почти bu Petunia gülü gözgө да көрүнбөй турган урук экен. Ошого канча илешкенин карап отурбайбыз. Илештирип эле бул ылайга сайып кайра ала беребиз. 2ден 3тен илешип кетти, эми айла жок. Уругу өтө майда уруктан экен. Так, биринчи рядыбызды бүттүк. Эми калгандарын эгебиз. Так, Petunia gülünün uruğun эгип чыктык. Бул өтө майда болгондуктан урукту почти көргөнгө мүмкүн эмес болуп атат. Азыр бул жерде өтө майда болуп, бирден жармыштырып сайып чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошого канча илешсе дагы ошо жармышканын бардыгын сайып чыктык. Так, эми буга дагы алдыңкы эле Катарантустагы гүлүнө окшогондой эле турпакты себиштин кереги жок. Болгону үстүн бир сыйра суу менен ошол жөөктөрүн чачып койсок жетиштүү гана болот. Бул суу болсо ошол азыркы эгилген уруктарды жаап калат. Так, болду, жетиштүү болсо керек менимче. Так, эми болсо бунун үстүн
крышкасы менен жаап коебуз. Бүгүн 20 март 2022 жыл. Петунянын аралашма гүлүн эктик. Булда дагы бир канча урук калды. Азыр биз аз гана өлчөмүн эктик. Эгер гүлүбүз жакшы чыга турган болсо, урукту бекитип коебуз. Бул названиясы да калыш үчүн, эгер кийин керек болсо, эртең көчөт болуп өскөндөн кайсы гүл экенин таппай калбастык үчүн. Мындай кылып уруктун оозун жаап, бекитип, кагаздын үстүнө коюп коебуз. Бүгүн ушу менен 3-чү гүлүбүздү эгип атабыз. Дагы бизде 2 гүлдүн уругу калды. Бири бул сальвиянын аралашмасы, экинчиси бальзамин гүлүнүн аралашмасы.